Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Акцент. Студияда Амирбек Исмаилов. Дыйкан фермер чарбаларды мамлекеттик социалдык камсыздандыруу менен камтуу тууралуу кененирээк маалымат алуу максатында биз студияга бүгүн Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасынын биринчи орун басары Медер Ирсалиев жана пенсияны борборлоштуруп чектөө жана кайра эсептөө башкармалыгынын башчысынын орун басары Азат Ашымбек уулун чакырганбыз. Кош келдиңиздер. Саламатсыздар. Алгачкы эле суроо, үлүш жерин арендага башка адамга берип койсо, камсыздандыруу төгүндөрүн ким төлөш керек? Ушул суроондон баштайлы. Саламатсыздар. Үлүш жерин арендага башка кишиге бергенде бул жерден ачык айтыш керек, экөө тең төлөп калат да. То есть үлүш жердин ээси ошол жердин ээси катары төлөт. Себеп дегенде ал жерди өзүнө баягы менчик катары каттатылганына байланыштуу үлүш жердин ээси катары төлөнөт. Андан тышкары арендага алып иштетип аткан киши жеке ишкер, анын жери жок болгондон жеке ишкер, ал жеке ишкер катары ошол эле тарифтерди ал өзүнө төлөйт да. Ушундай эки төлөм болот. Түшүнүктүү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз түз байланышка чыгып, биздин конокторго суроолоруңуздар болсо узатсаңыздар болот. Түз эфирдин телефондорун эске сала кетсек, 59 20 55, шаарыбыздын коду 0312. Байланышка чыгыңыздар. Бүгүнкү темабызга байланыштуу суроолоруңуздар болсо, конокторубузга узатыңыздар. Кийинки суроого өтсөк, жер үлүшүн алган маалдан социалдык фондко төлөгөн эмес, азыр кантип төлөйт жана кандай жаза колдонулат ага? Жер үлүшүн алган маалдан деген бул менчиктеп жер үлүшүн өзүнө менчикке жазылгандан баштап ар бир жылына мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жаатындагы мыйзамдардын ошо тарифтердин бул тарифтерге жараша, ар бир жылдын тарифтерине жараша төлөнөт. Бул өз убагында төлөбөгөндүгү үчүн ошол мыйзамга ылайык 0,1% бул туумдар төлөнүш керек. Андан тышкары айып пулдар болот ошол мыйзамга ылайыктуу. Бирок ошол туумдар менен айып пулдар төлөөчүнүн төлөгөн жалпы суммасынын 100%-нен ашпаш керек да. Мисалы 10 000 сом бул баягы көп жылдык төлөгөн төлөмдөрү болсо, ошол айып пулдар менен туумдары ошол 10 000 сомдон ашып кетпеш керек да. Ошол суммада төлөнүш керек. Түшүнүктүү. Бизге байланышка келип калган телекөрүүчүбүз бар экен. Кабыл алсак. Алло. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Алло. Сизди угуп жатабыз. Сурооңузду узата берсеңиз болот. Улартам, азыр мына жер боюнча сүйлөдүңөр да, анан мына жер боюнча сүйлөгөндө тиги бала айтып атты. Аренда мен иштеткенде эмес, алган киши арендасынын налогун да төлөш керек, арендага берген киши да төлөш керек деп. Бул бала каяктан бүтүп келесиз? Суроого жооп бериңизчи. Сиз каяктан бүтүп келип ошо эки налог төлөйт деген закон барбы? Ушуга жооп бериңиз. Байланышка чыкканыңыз үчүн чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчү. Жанакы суроо боюнча арендага биринчи суроосу боюнча мен жооп берип коеюн. Бул жерде эми баягы жүйөлүү эле суроолордон болуп атат, бирок тактап айтып кетиш керек. Бул жерде арендага алып иштеткенден кийин ошол жердин ээси үчүн төлөнбөй калат. Ал арендага берип коюп атат да. Ошон үчүн ал жердин ээси өзүнүн жери үчүн өзү төлөш керек. Арендатор алып иштетип аткан киши ал ошол өзүнүн жерин башка бирөөнүн жерин алып иштеткени үчүн ал өзү төлөш керек. Ошон үчүн бул мындай эки төлөм сыяктуу болуп калат. Бирок биз арендатор төлөш керек экөөнү тең деген эмес. Бул жердин ээси өзү төлөш керек жер үчүн, иштеткен киши өзү үчүн өзү төлөш керек да, ушундай. Арендага алып иштеткен киши. Бул жерде жердин мыйзамдуу түрдө жердин ээси башка киши болуп атат, анан арендатор ошондой болот да. Ошон үчүн бул кишинин суроосун түшүнүп атам. Бул арендатор болгон үчүн мен тигиге дагы тигин үчүн дагы өзүм үчүн да төлөйм деп атпайм. Жок, бул андай эмес. Бул арендатор өзү үчүн төлөш керек. Ошол жерди иштеткен үчүн ошол ставкалар менен
Андан тышкары жердин ээси ошол жайгашкан жери боюнча ал өзүнчө төлөш керек да. Кошумчалап кетсем болобу? Бул жерде мындай да, баягы эки киши мындай айтканда эки жактан тең киреше көрүп атат да. Арендага берген киши дагы киреше көрөт, аренданын эсебинен, аренда кылган киши дагы баягы түшүмдү жыйнап алгандан кийин сатабы ошонун баягы жыйынтыгында экөө тең мындай айтканда баягы пайда көрөт да. Ушу пайдасынын эсебинен баягы каржылык социалдык камсыздандыруу төлөмдөрү төлөнүш керек да. Бул жерден эми аягында экөөнө тең бул стаж болот да, келечектечи. Пенсия чыкканга, тигиге да чыкканга мүмкүнчүлүк болот, пенсияга бул берки кишиге да. Демек бир убакта аренда берген кишиге да, тиги алган кишиге да пайдалуу бул нерсе. Түшүнүктүү. Ал эми кийинки суроого өтсөк, 3-группадагы инвалиддин жери бар болсо, камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөш керекпи дейт. 3-группадагы инвалид. Бүгүнкү азыркы иштеп аткан мыйзам боюнча бул жерде биринчи анан экинчи группадагы гана инвалиддердики бошотулган, 3-группадагылар майыптар булар толугу менен милдеттүү да. Милдеттүү демек, түшүнүктүү. Бизге байланышка чыккан дагы бир теле көрүүчүбүз бар, кабыл алсак. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Түз эфирдесиз. Саламатсызбы. Саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз. Сурооңузду узата берсеңиз болот, урматтуу теле көрүүчү. Угуп жатабыз сизди, урматтуу теле көрүүчү. Сурооңуз жакшы угулбай жатат, кайрадан байланышка чыгып көрүңүз бизге. Ал эми биз маегибизди улантсак, кийинки суроо: жер үчүн төлөгөн акча каражаттарын бардык мүчөлөрүнө бөлбөстөн бир эле кишиге отургуздурса болобу деген суроо. Азат мырза. Бүгүнкү күндөгү иштеп чыккан мыйзамга ылайык ал төлөнгөн акчалар бир эле кишинин жеке эсебине которуу болбойт. Себеп дегенде ал жерде деген баягы жерди бөлүштүрүп жатканда ар бир жарандын өзүнүн атына, намына которулган, жазылган тийиштүү жер үлүшү бар. Ал төлөнгөн үлүштөр ар бир ошол жана мүчөлөрдүн, дыйкан чарба мүчөсүнүн намына которулуш керек. Себеп дегенде бул жерден баягы бир эле кишинин атына которуп койгондон кийин алар башкалар мындай айтканда мамлекеттик жактан социалдык камсыздандыруусун алынбай калат да. И келечекте алар дагы пенсия чыга албай калат, стажы жок болуп калат. Ошол себептен баягы жарандарыбыз камсыздандырылбай калбаш үчүн бул жакка жол берилбейт да. Мындай айтканда төлөнгөн сумма бардык жарандарга, жанагы то есть мүчө ээлерине которулуш керек. Мен бул жерден бир кошумчалап кетчү нерсе болот. 2004-жылы бул камсыздандыруу төгүмдөрү жөнүндөгү тарифтер жөнүндөгү мыйзамда дыйкан чарбалардын төлгөн акчасын ошол дыйкан чарбадагы эмгекке жарактуу мүчөлөрүнө бөлүштүрүү болчу да. И ошол бөлүштүрүү укугу ошол дыйкан чарбанын өзүнүн чогулуштун жыйынтыгы менен анан дыйкан чарбанын башкармасы ошол келип бизге отчет тапшырып, ошондой кылып көрсөтүп берчү. Кимге бөлүштүрөт, өзлөрүнүн чечими менен да. 2015-жылы бул мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизгенден кийин бул норма аяктан алынып салынды дагы. Ар бир жаран өзүнүн, ар бир мүчө, дыйкан чарбанын мүчөсү ар биринин өзүнүн эсебине ошол акча түшүш керек, төлгөн акча. Ошон үчүн 15-жылы жазып коюш деген туура эмес болуп калат да. Түшүнүктүү. Мисалы бизде жер үлүштөрүн албаган, колдонбогон жарандарыбыз бар да. Алар кандай камсыздандыруу үчүн төгүмдөрдү төлөбөсө аларга пенсия кандай чыгабы же чыкпайбы деген суроо. Эми бул дагы эле жанагы мыйзамга ылайык ар бир жаран ошол өзүнүн үлүшүнө жараша төлөйт деп атпайбызбы. Но бирок үлүшү жок болсо, бул жерде бул пенсиялык фонддо ыктыярдуу түрдө 8% ошол региондун орточо эмгек айлыгынын 8%тен кем эмес кылып төлөп, анан өзүнүн пенсиясын, кийинки келечектеги пенсиясын топтоп алса болот да.
үлүшү жоктор, жер үлүшү жоктор ушундай. Или жанагындай эле жанагы сөз баягы айыл жеринде айыл өкмөттүн ФПСтин жерлери болот, фонд распределения деп коебуз. Ошонун жерлерин арендага алып же болбосо башка жерлерди, башка дыйкан чарбалардын жерин жогоруда айтылгандай арендага алып, ошонун эсебинен төлөп, ошонун иштетип, анан ошонун эсебинен төлөсө да болот да. Түшүнүктүү. Ардактуу телегөрүүчүлөр, биз эске сала кетсек, биз бүгүн дыйкан фермер чарбаларды мамлекеттик социалдык камсыздандыруу менен камтуу деген теманын үстүндө маек куруп жатабыз. Бизде бүгүн конокто Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасынын биринчи орун басары Медер Ирсалиев жана пенсияны борборлоштуруп чектөө жана кайра эсептөө башкармалыгынын башчысынын орун басары Азат Ашимбек уулу. Эгер бүгүнкү темабыз боюнча сиздерди кызыктырган суроолор болсо, бизге байланышка чыгыңыздар. Бизге байланышка келген телегөрүүчүбүз бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Жок, мындай да. Жерди Угуп атабыз. жерди арендага берип, анан налог мемлекетке өтпөйсүздөр да? Туурабы? Ооба. Анан кийин ошол жерди арендага мемлекеттен пенсияга түзүш керек деп атасыздар. Анан айыл жеринде 8% деп атат. 8% төлөп, анан неме кылып чыгарса, арендага алсын. Пенсиясы согулуп деп атат. А берде айыл жери бар, мисалы пенсия турган андан кийинкилери бар да, ошолорго биз кайда кетип балдарын чыгарткан милдетпиз да. А кандай себептен анан алар пенсияга чыкпайт мен билбейм. Бирок жетимиге да андай жок. Байланышка чыкканыңыз үчүн чоң рахмат, урматтуу телегөрүүчү. Суроону толук түшүнө албай калдык. Бирок баягы арендага муну жакшы эле түшүндүргөндөй аракет кылып атабыз, бирок жакшы биз түшүнө албай калып атабызбы? Арендага берген киши өзү үчүн төлөш керек. Арендага алып иштетип аткан киши өзү үчүн төлөш керек да. Бул экөө тең милдеттүү түрдө төлөнчү нерсе, экөө тең милдеттүү түрдө төлөш керек. 8% боюнча бул ошол региондо орточо эмгек айлыктын 8% бул эч жерде иштебесе, эчтеке соцфондко төлөмдөр жок болгондо бул өз каалоосу менен муну милдеттүү түрдө эмес, өз каалоосу менен төлөйм деп ошол жанагы стажын толуктап алам, болбой калган, төлөнбөй калган жылдарды, айларды толуктайм десе, биз ошондой мүмкүнчүлүк берип атабыз да. 8%-тан кем эмес, ошону төлөсө биз аны стаж кылып эсептеп киргизип беребиз деген сөз да. Түшүнүктүү. Эми биз кийинки суроого кайрылып келсек, жер үчүн төлөгөн акча каражаттарынын баардык мүчөлөрүнө бул суроо берилди болуш керек. Кийинки суроо. Айыл жеринде жашаган адамдын жери жок болсо, мыйзамдуу иштебесе, өзүнө кантип келечекте стаж кылып пенсияга чыкса болот деген суроо. Бул суроого мен жооп берейин. Жана жогоруда белгилеп кеткендей, эгерде биздин кээ бир жарандардын, мисалы эмгекке жарап калган же пенсия жаш курамына жетип калган жарандардын тийиштүү түрдө баягы камсыздандыруу стажы жок болгон учурда орточо ар бир региондун өзүнүн орточо эмгек айлыгы белгиленген. Ошол айлыктын, орточо эмгек айлыктын ошол 8%-нан кем эмес суммасын соцфондко, райондук социалдык фонд башкармаларына төлөп ай сайын, же болбосо баягы бир төлөп же ай сайын төлөп, ошол жетпеген стаждарын толуктап, же болбосо баягы стажы таптагыр жок болсо дагы ошо ай сайын ошосун төлөп турса, келечекте мындайча айтканда баягы пенсия чыкканга мүмкүнчүлүгү болот да. Эгерде мисалы бүгүнкү күндө айыл жерлеринде көбү баягы мал чарба менен алектенет, баягы иштебесе дагычы, анан баягы кандайдыр бир шарт учурларда шарт болуп калса, соцфондко барып кайрылып, ошол жанагы өз ыктыяры менен социалдык камсыздандыруу төгүмдөрүн төгүп, баягы стажын толуктаса болот да. Ал эми мисалы такыр эч кандай жумушта иштеген эмес, стажы жок кишилер үчүн кандай бул? Алар үчүн эми баягы социалдык камсыздандыруу жактан жана жөлөк пул каралган. Ал эми баягы жаш куракта эмес, бир 65 жаштан кийин, эгер жаңылбасам, баягы 1000 сом өлчөмүндөгү пособие белгиленет да, стаждары жокторго. Бул эми баягы
министерство социалдык өнүктүрүү. социалдык өнүктүрүү министерствосуна караган суроолор болуп калат да. Бул жөлөк пул өзүнүн жаш курагын пенсияга чейин өзүнүн пенсия менен камсыз кыла албаса, мамлекет тарабынан ошо жөлөк пул дагы төлөнүп берилет да. 1000 сом өлчөмүндө. Бүгүнкү күндө Бизге байланышка чыккан дагы бир теле көрүүчүбүз бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Түз эфирдесиз, сизди угуп жатабыз. Саламатсыздар. Мынадеки пенсияга чыккан боюнча мына үлүштөрдүн сот фондун төлөп атпайбы, анан ошо сот фондуну төлөп атканда канча проценти пенсияга кошулат? Түшүнүктүү. Байланышка чыкканыңыз үчүн чоң рахмат. Бул жерде айыл жериндеги дыйкан чарбалардан жанагы төлөнгөн суммаларды булар биз мисалы бүгүнкү күндө организованный сектор деп коебуз. Ошондо бизден 10% айлыктан кармалып атат да. Бардыкы болсо бул жерден бир эме туура түшүндүрүп кетиш керек. Бул жерде ар бир киши өзүнүн как төлөөчү катары и жеке ишкер катары да төлөнүп калат да. То есть биз үчүн мисалы айлыкты биздин иш берүүчү айлыктын үстүнө 17-25% кошуп төлөп аткан болсо, андан тышкары биздин айлыктан 10% кармап аткан болсо, бул жерде болсо, бул жерде ошол иш берүүчү катары дагы и жеке иштеп аткан киши катары да төлөнөт да. Ошон үчүн бул толугу менен ошол пенсионный фондко кетпейт. Бул жерде фонд тиги медициналык камсыздандыруу фонду бар, ошого бөлүнөт. Ошон үчүн пенсиялык фондко бөлүнөт. Анан бул суммасы ар бир кишинин пенсияга чыгып аткандагы жаш курагына жараша ошол коэффициент менен бөлүнүп, кээ бирлер пенсиядан кийин иштейт. Ошого жараша коэффициент менен бөлүнүп эсептелинет да. Демек, менин түшүнүшүм боюнча бул жерде жер үлүшүн көбүрөөк иштеткен инсан жаранга караганда аз иштеткен жана төлөмдөрдү аз төлөгөн жаран азыраак өлчөмдө пенсия алат. Ардактуу теле көрүүчүлөр, биз бүгүнкү күндүн темасын эске сала кетсек, дыйкан фермер чарбаларды мамлекеттик социалдык камсыздандыруу менен камтуу туурасында маек куруп жатабыз. Эгер сиздерди кызыктырган суроолор болсо, бизге байланышка чыгыңыздар. Эске сала кетсек, биздин студиянын коногу бүгүн социалдык фонддун төрагасынын биринчи орун басары Медер Ирсалиев жана пенсияны борборлоштуруп чектөө жана кайра эсептөө башкармалыгынын башчысынын орун басары Азат Ашымбек уулу. Эгер бүгүнкү тема боюнча сиздерде суроо жаралса, байланышка чыгыңыздар, конокторубуз жооп бергенге даяр. Ал эми биз кийинки суроого өтө берсек, пенсионер болсо деле жер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөй береби деген суроо пенсионерлерге. Бүгүнкү азыркы мыйзам боюнча пенсионер болсо деле, пенсионер эмес болсо дагы бул жер үлүшү болгондон кийин ал төлөөгө милдеттүү. Бирок бул жерден бир кошумча белгилей кетчү нерсе бар. Быйылкы жылы ушул камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр, толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгып, азыр президенттин кол коюусунда турат. Анан ошол мыйзам кол коюлуп келсе, ал мыйзам күчүнө кирген күндөн баштап бул пенсионерлер төлөөдөн бошотулат. Биз ошол норма жаңы кирип атат да. Буга чейинки азыркы бүгүнкү иштеп жаткан мыйзам боюнча төлөөгө милдеттүү. Бирок төлөгөн акчасы ошол ар бир жылга пенсиянын эсебине, экинчи пенсиялык бөлүктүн эсебине жылга эсептелинип, кошулуп турат. Түшүнүктүү. Бизге байланышка келген теле көрүүчүбүз бар, кабыл алсак. Саламатсызбы? Тилекке каршы үзүлүп калды окшойт. Кайрадан байланышка чыгыңыз, урматтуу теле көрүүчү. Менде мындай суроо жаралды. Демек, пенсия жаш курагындагылар да төлөөгө милдеттүү болсо, ушул төлөмдөрдү төлөп келип, анан пенсияга чыгарга жакын эрте каза болуп калгандар, алар кандай пенсиянын
Пенсияны кимдер ала алышат? Бул жерде бүгүнкү күnkү азыркы иштеп жаткан мыйзам боюнча айта кетсек, бул пенсия 3 бөлүктөн турат да. Биринчи бул жалпы пенсиялык жаш курагы боюнча пенсия. Андан тышкары бул экинчи майыптыгы боюнча пенсия чектелет бизде. Анан үчүнчү багыр көрөрүнүн жоготкондугу боюнча да. Бул если ошондой жанагындай болуп каза болуп калган болсо, бул балдарына пенсиясын чектелет. Андан тышкары азыр мамлекеттик топтомо фонду бар. Ошол топтомо фонддун чогулткан акчасы мураскорлорго калат. Бул жерде толугу менен балдары ошол 18 жашка чейин, если жогорку кыз айларда окуса 23 жашка чейин ошол пенсиясын багуучусун жоготкондугу тууралуу пенсия чектелет да. Толук өлчөмдө. Толук өлчөм. Кошумчалап кетсе болобу ушул маселеге. Бул жерден эгер жанагы жеке эле баягы жер үлүшүнө төлөгөн дыйка чарбасы эмес, баягы иштеп жаткан жаран каза болуп калса, андан артында калган мисалы жанагы балдары, 16 жашка чейинки балдары же болбосо 16 жаштан жогорку жанагы күндүзгү окууда окуп жаткан балдары болсо, алар баягы 23 жашка чейин ошол атасынын же апасынын албай калган пенсиясын алса болот да. Мындан тышкары эгер жолдошу каза болуп калса, мисалы аялы пенсия жаш курагына жеткенде эгер өзүнүн пенсиясы аз болсо же аялы мисалы иштеген эмес болсо, жолдошунун пенсиясына өтсө болот. Баягы багуучусунан ажыраганды боюнчачы. Ал бирок баягы пенсия жаш курагына жеткенде. Балдары 16 жашка чейинки балдары же болбосо окуп жаткан болсо 23 жашка чейинки балдары ошол баягы каза болгон жанагы баккан адамдын пенсиясын алса болот да. Түшүнүктүү. Бизге байланышка чыккан дагы бир телегөрүүчү бар. Кабыл алсак, купан кечиңиз менен. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Түз эфирдесиз. Мен ошол булатынан Карасыбайдан чыктым. Айта берейинби? Айта бериңиз сурооңузду. Сизди угуп жатабыз. Биздин айылым сол аймакка кирген. Ошол аялдарым иштесем, эркектерим иштесем иштешкен. Жакындан бери ошол проблема башталды. Айылыбызды алгабас айылы болгондуктан мурда. Анан эми ошол алгабас айылы бул аймакка кирбей калмаган деп жарандарыбыз кыйнала баштады. Эгер мүмкүнчүлүк болсо жазып алып ошол аймакты карап койсоңуздар сураны. Айылды катуураак айтып койсоңуз дагы бир жолу. Айылдын атын айтып өтсөңүз, урматтуу телегөрүүчү. Карасыбай айылы Кашкар кыштак айыл окуусуна караштуу Алгабас айылы. Алгабас дейм. Алгабас айылы. Дагы сурооңуз барбы? Мүмкүн болсо байланыш телефонун алсак болобу бул кишиникин? Мүмкүн болсо байланыш телефон номеруңузду калтырып койсоңуз болот. Биздин адистерге биздин коноктор сиз менен сөзсүз байланышат. Суроо түшүнүктүү болдубу? Сурооңуз түшүнүктүү эле. Бул баягы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 235 токтому менен бекитилген атайын баягы тизме бар да, айылдардынчы. Ал тизмеде жанагы деңиз деңгээлинен 2000 метрден бийиктеги айылдар кирген ошол тизмеге. Эгерде бул бизге байланышка чыккан жарандын айылы ушул деңиз деңгээлинен 2000 метрден бийик болуп анан кирген болсо, анда бүгүнкү күндө булар бийиктүүлүү шартта жашагандарга каралган жеңилдетилген шарттагы пенсия чыкмак. Анан бул жерден азыр баягы ал тизме жок болгондуктан бул киши менен мүмкүн болсо телефонун калтырса биз тактап анан байланышка чыгып түшүндүрүп берет элек да. Баягы бийиктөө шартындагылардын өзүнүн тизмеси бар. Анан баягы кээ бирлери кирет, кээ бирлери кирбей калган. Бирок буну тактап киргизиш соцфонддун жумушу эмес, тилекке каршы. Биз баягы тизмедеги бар айылдар боюнча гана маалымат бере алабыз. Түшүнүктүү. Бизге байланышка чыккан дагы бир түз эфирде телегөрүүчүбүз бар. Кабыл алсак, саламатсызбы? Саламатсызбы. Сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду узатып берсеңиз болот. Саламатсыздар, мен жердин астында иштеген жарандар
жер астында иштеген жарандар канча жаштан пенсияга чыкса болот? Я 12 жаш, 12 жыл стажы бар, кандай чыкса болот? Ошону айтса жаңы. Кайсыл жактан байланышка чыгып жатасыз? Сүлүк шаарда. Сүлүктүү шаарынан. Байланышка чыкканыңыз үчүн чоң рахмат. Бул жерде номер биринчи тизме, номер экинчи тизме деп коебуз. Бул ошол мыйзамга ылайык 53 жаштан 20 жыл стаж болуш керек. Жер астында иштегендердики 53 жаштан пенсияга чыкканга укугу болот да, эркек кишини. Аял кишиники 48 жаштан укугу болот. 10 жыл стаж болуш керек. Бул жерде бирок 7,5 жыл стажда именно ошол жер астында иштеген стаж болуш керек да, ошого жараша. Анан бул кишини дагы биз мүмкүн болсо жазып эметип алабыз, анан кабарлашып толук маалыматты ошол стажын эсептеп туруп ошого жараша беребиз да. Кошумчалап кетсем, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жана мыйзамынын нормаларына ылайык жер астында иштегендер баягы биринчи тизмеге кирип калат да. Баягы эскиче айтканда биринчи сетка, экинчи сетка деп коет. Анан булардыкы биринчи сетка деп коет, жер астындагылар. Булар эркектер 53 жашында 20 жыл жалпысынан стаж, анан 10 жыл жер астында иштеген болсо пенсия чыкса болот да. Бул киши айтып атат 12 жыл стажым бар деп. Эгер 12 жыл жер астында иштеген болсо, жалпы стажы 20 жыл болсо, жашы 53ке чыккан болсо, анда пенсияга ошол жана сүлтүүдөн чалынды болуш керек, алгашкы. Ошол сүлтүү шаардык социалдык фонд башкармаларына кайрылып, тийиштүү болгон документ алып пенсияга аракеттенерсе болот да, чыккангач. Түшүнүктүү. Бизде дагы телефон чалуу бар, кабыл алсак. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз, сурооңузду узата бериңиз. Суроом, баа тренерлер канча жаштан пенсияга чыкса болот? Дагы сурооңуз болобу? Эркек киши канча жашта? Байланышка чыкканыңыз үчүн чоң рахмат. Баатыр энелер. Жогоруда аталган мыйзамдын ошо нормаларына ылайык баатыр энелер баягы 53 жашында көп балалуу эне катары пенсия чыкканга укуктуу. Алардын 53 жашында. Анан эгерде аларда 15 жыл камсыздандыруу стажы болгон болсо, ошо 53 жашында пенсия чыгат. Аларга пенсия чектелгенден кийин ошол жана аталган мыйзамдын 13-беренесине ылайык буларга 1000 сом мөлчөрүндөгү үстөк белгиленет. Жана экинчи сурооңуз боюнча эркектер 63 жашында 25 жыл стажы менен пенсия чыкса болот. Жана жеңилдетилген шарттары бар. Алар болсо 60 жашында 40 жыл стаж менен толук өлчөмдө пенсия чыкса укуктуу болот. Түшүнүктүү. Бизге байланышка чыккан дагы бир телегөрүүчүбүз бар, кабыл алсак. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз, сурооңузду узата бериңиз. Саламатсыз. Валейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Сизди угуп жатабыз, урматтуу телегөрүүчү. Сурооңузду узата бериңиз. Мен борочу сот кызматкер деген суроо берейин деп турган. Угуп жатат биздин коноктор. Кызматкерлерге суроо берейин деп эле. Сизди угуп жатабыз. Сот кызматкерлерге суроо берейин деп эле. Сурооңузду берсеңиз болот, урматтуу телегөрүүчү. Отурдан чыгып атканбыз. Узата бериңиз сурооңузду. Алло. Сурооңузду узата берсеңиз болот. Биз жакында пенсия чыгууга документация берелик. Биз жакында пенсияга чыгуу үчүн документация берелик. Ошол мезгилде 2015-2016 жылдары мурунку тарих менен жан башына 94 жана 150 сомдон каралган экен. Ошол эки тарихтер менен төккөнбүз. Андан кийин биз чыгып жаткан мезгилде өкмөттүн жогорку эмеси менен буйругу менен 2015-жылга 47 сом, 2016 жылга 150 сом менен тарих кыскарып келди. Анан биз ошол эки айырма суммасына 11.500 сом акча туруп калыптыр бизге. Эми ошол жердеги кызматкерлерге биз возврат кылып берип жатабыз десек болбой жатат. Бул кандай болот? Туура жол берип койсоңуздар.
Түшүнүктүү. Байланышка чыкканыңыз кайра алабызбы? Эгерде биз мурунку тариф менен чыккан болсок, азыркы жеңилдетилген тариф менен 11.500 бирдемеден ашык болуп калды. Ошон кайра алууга болобу? Түзүп барбы? түшүнүктүү. Дагы сурооңуз болобу? Ошол суроо боюнча bir кожоңуз рахмат. Байланышка чыкканыңыз үчүн чоң рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, акцент көрсөтүүсүн улантабыз. Биз эске сала кетсек, бүгүн биз дыйкан фермер чарбаларды мамлекеттик социалдык камсыздандыруу менен камтуу тууралуу кеп кылып жатабыз. Бизде бүгүн студияда конокто социалдык фонддун төрагасынын биринчи орун басары Медер Ирсалиев жана пенсияны борборлоштуруп чектөө жана кайра эсептөө башкармалыгынын башчысынын орун басары Азат Ашымбек уулу. Эгер бүгүнкү тема боюнча сиздерде суроо жаралса, анда бизге байланышка чыгып, конокторубуздан жооп алсаңыздар болот. Кийинки суроого өтсөк, биз мисалы жер бөлүштүрүп жатканда балдар да күбөлүккө жазылган дейт. Мына ушул бизге байланышка чыккан телегөрүүчү бар экен, калбасак анан ушул суроого кайрылып келебиз. Жанагыга жооп берип коюш керек. Жанагы суроого жооп берип коюңуз. Бул жерде 2015 жылы камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө мыйзамга ылайык 2015 жылы ошол 2 гектарга чейин, 2 гектардан үйдө анан 10 гектарга чейин деп градация менен бөлүнүп алынган болчу. Эми мен бул кишиники болсо бул кишиге биздин телефондорубузду азыр калтырсак, ошол боюнча өзү менен кабарлашсак, канча гектар болуп эсептелгенин, кандайча 11.000 болуп кийин кайра перерасчётталган бул акча кайра бул кишиге возврат кылып кайтарылып берилбейт. Просто ашыкча төлөнгөнү болсо, бул кийинки төлөөчү жылдары болушу мүмкүн, же болбосо мурунку эски карыздардын эсебинен ошондой болуп калышы мүмкүн да. Мен ошон үчүн бул кишиге айтат элем, биздин телефондорду жазып калып, эфирдин аягында айтып өтсөңүз болот телефондо. Биздин телефондорду жазып алсаңыздар, 32 53 91 32 53 91 32 53 91 болсо 54 33 16 же болбосо жана бизде кол борбор бар, кыска номер 1202 номерлерине кабарлашып келсе, анан биз толук маалыматты берет элек да бул кишиге. Себеп дегенде биз азыр бул жерде отуруп канча гектар жери менен канча эме болгонун толук эсептегенин биз азыр мындай айта албай атабыз да. Ошон үчүн толук маалыматты өзү кабарлашса, анан толук маалымат беребиз. Түшүнүктүү. Ал эми биз кийинки телегөрүүчүнү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизди угуп жатабыз. Сурооңузду узата бериңиз. Суроо беребизби? Ооба. Алло. Сизди угуп жатабыз. Ош областынан Кара-Суу районунун Мадай өкмөтүнөн чалып атам. Угатасыңарбы? Ооба. Бул жакта менин аялым 5 балалуу эле 3200 менен жерде чыккан эле. Угатасыңарбы? Ооба, угуп жатабыз. Азыр 1 сом кыскартып койду да, өзү 2 жыл албай жүрдүк эле. Дагы кийин келсе неме болду да, 1 сом кыскартып койду, 2200 кылып койду да, мурун 3200 менен чыккан эле. 5 балалуу. Ушуну кандай кыскартып коет дегенде ошону мен түшүнбөй атам. Дагы сурооңуз барбы? Жок, суроом жок. Ушул суроого жооп берип койгула. мүмкүн болсо мен жооп берип коеюнбу? Байланышка чыкканыңыз үчүн чоң рахмат. Бул кишинин жубайынын пенсиясынын азайып калган себебин азыр биз баягы бул жерден 1000 сомго жөндөн жөн азайып калышы мүмкүн эмес. Бул кандайдыр бир себептер болушу мүмкүн. Мен ал себептерин баягы атап атсак, түрлөрү көп. Буну баягы мүмкүнчүлүк болсо жана 32 53 91 телефонуна байланышка чыгып, баягы иш күндөрүндө толук фамилия, аты жөнүн баарын тактап айтып берсе, биз ошол жерден баягы райондук социалдык фонд башкармалыгынан керек учур болуп калса, пенсиялык иш кагазын текшертүүгө алып, анан толук маалымат беребиз. Бул эмеге суроо берген адам. Негизи эле мисалы кандай учурларда азайып калышы мүмкүн? Эгерде мисалы пенсионер тарабынан же баягы мекеме тарабынан туура эмес маалыматтар берилген болуп, жыйынтыгында баягы пенсиясы ашыкча чектелип калган учур болсо, кийинки текшерүүдөн ошолор бар чыкканда баягы тийиштүү түрдө ал мыйзам нормаларына ылайык калыбына келтириш керек да.
ошондой учурлар болуп калып, жана пенсиясы азайып калган болсо, жөн жерден пенсиясын азайтпайт. Баягы жүйөлүү маселелер бар да, анан баягы бул жерден пенсиялык иш кагасын көрбөстөн биз баягы туура же туура эмес деп азыр айта албайбыз. Ошон үчүн баягы 32-53-91 байланышына чыгып, өзүнүн баягы келинчегинин ошо аты жөнүн толук айтып берсе, биз баягы жооп беребиз. Тийиштүү түрдө жообун беребиз. Түшүнүктүү. Бизге байланышка чыккан дагы бир телекөрүүчүбүз бар. Кабыл алсак, саламатсызбы? Сурооңузду узата берсеңиз болот. Алло, беребиз ora. Беребиз. Узата бериңиз. Беребиз. Мен бала кезинен майытмын. Сизди угуп жатабыз. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Мен бала кезинен майытмын. Азыр пенсияга жашым жетип калды. Анан мен пенсияга отуруп ойлосом, майыттык койсо жүрө берсе болобу же пенсияга отурса болобу? Дагы сурооңуз барбы? Жок, Байланышка чыкканыңыз үчүн чоң рахмат. Эгерде бул киши ошо майыттык боюнча, майыттыктын 3 түрү бар. Биринчи, экинчи, үчүнчү топтогу. Биринчи топтогу менен экинчи топтогунун өлчөмдөрү баягы карылык боюнча чыккан пенсиянын өлчөмүнөн мындай эсептөө эрежесинен айырмасы жок. Өлчөмүнөн эле көп айырма болбойт да. Инвалид, то есть майыттыктын 3-чү группасы болсо, анда 50% өлчөмдө пенсиясын алат да. Эгер бул киши эгер экинчи же биринчи группада болсо, баягы карылыкка өткөн менен бул пенсия өлчөмүнөн айырма болбойт да. Себеп дегенде бул киши эгер бала кезинен майып болсо, анда бунун стажы деле аз болушу мүмкүн да. Карылыкка өтүш үчүн ал жакта деген баягы тийиштүү талап кылынчу стаждар жогору да. Мисалы, жана 63 жашта чыккандардын катарында 25 жыл стаж керек. Эгер бул кишинин 25 жыл стажы болсо, экинчи группада болсо, карылыкка өткөн менен пенсия өлчөмүнөн айырма болбойт да. Эгерде 3-чү группада алып жүргөн болсо, анын стажы болсо, карылыкка баягы жашы жетип, стажы да жетсе, өтсө анда пенсия өлчөмү кайра эсептелип, жогорураак болот да. Анан мунун деле азыр биз баягы өтпө деп айта албайбыз, себеп дегенде райондук социалдык фонд башкармаларына кайрылып, ушул жактан тийиштүү баягы маалымат алып, ыңгайлуубу бул кишиге же ыңгайсызбы, то есть ушул жагын тактап билип анан өтсө болот да. Бирок буларга карылыкка өткөнгө мындай каршылык эч кандай болбойт да. Мыйзамда булар бар каралган, өтсө болот. Укуктуу өткөнгө. Түшүнүктүү. Ал эми бизге келген дагы бир телекөрүүчүбүз бар. Кабыл алсак, саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз. Сурооңузду узата бериңиз. Суроо бере элек. Колуктуз пенсиядан чеген эмес да. Пенсия кандай кылып чыгарабыз? Дагы сурооңуз болобу? Суроосуна жооп берип койсоңуздар. Байланышка чыкканыңыз үчүн чоң рахмат. Жогоруда белгилегендей эле баягы стажы жок болсо, эми колуктуусу мен оюмча балдар бар го деп ойлойм булардынчы. Балдар бар болсо, балдар үчүн стаж эсептелинет. Мисалы, бир балага 3 жыл болот. Бирок жалпыстан 6 жылдан ашык болбойт да. 4 бала болобу, 5 бала болобу, 6 жылдан ашык саналбайт. Бул кишинин эгер 2 баласы болсо, анда 2 баласына 6 жыл стаж саналып, анан башка жагы жанагындай өз ыктыяры менен социалдык фондко тийиштүү жана төлөмдөрдү төлөп, стажын толуктап пенсия чыкса болот. Мындай айтканда мыйзамда каралган, буларга баягы мындай өз ыктыяры менен төлөп чыгууга укуктуу болуп атат да. Түшүнүктүү. Бизге байланышка келген кийинки телекөрүүчүнү кабыл алсак, саламатсызбы? Алло. Сизди угуп жатабыз. Экинчи жылы пенсия чыкканда. Алло. Сизди угуп жатабыз. Алло. Айта бериңиз, угуп атабыз. Экинчи жылы пенсия чыккандан пенсиямызга ошого берген суроо, эми мен 1 жылда 5 жылдын ичинде Суроо түшүнүксүз болду. Менде мындай суроо жаралып атат. Айыл жергесинде көпчүлүк жарандар мына ушул пенсияга канча жаштан чыгуу тууралуу маалыматтар толук кандуу жеткиликтүү эмес айылдар бар да, мисалы. Мына ушунун үстүнөн райондук социалдык фонддор тарабынан кандайдыр бир иш чаралар жүргүзүлүп келеби бүгүнкү күндө?
айыл жериндеби, шаар жериндеби бул иш-чара, бул пенсиялык жаш курагына келгенде муну биздин Кыргызстандын эли толугу менен эле бул жөнүндө маалыматы бар. 63 жаштан эркек кишилер, 58 жаштан аял кишилер бул мыйзам, бул норма канча бир жылдан бери келаткан норма. Бул жаңылык эмес. Бул жерде кошумчалачу айта кетчү нерсе бир эле льготный чыккандар, эрте чыккандар боюнча бул жерде жанагы бийик тоолуу шарттагылар эрте чыккандар 45 жаштан, 55 жаштан дегендер. Бул боюнча маалымат ар бир райондо өзүбүздүн райондук башкармалыктар бар. Ошол жерде кызматкерлер отурат. Болгон суроо талаптар боюнча ошолор жооп берип, ошол толук кандуу иштерди жүргүзүшөт да. Ошол райондук башкармалыктарга кайрылышса болот. Ар бир райондун ичинде ошондой биздин башкармалыктар бар. Түшүнүктүү. Ал эми биз кийинки чалууну кабыл алсак, саламатсызбы? Алло. Түз эфирдесиз. Мен суроо берейин дедим эле. Угуп атабыз сизди. Сурооңузду узата бериңиз. Саламатсыңар. Саламатсызбы? Бишкек шаарынан чалып аттык эле. Апабыз нарында турат. 8 баланын энеси. Бирок дегенде жанагыреки мать-герой деген акчаны албайт да азыр. Себеби деген барса ошол мать-герой деген документин алып мать-геройдукту алайын деп. Бирок дегенде тиги 8 баласынын фамилиясы Иманбеков, жарым баласыныкы Иманбеков болуп калыптыр. Анан бул туура эмес деп берилбей калган. Бирок дегенде бир эне болуп атат да, 8 баланын бир эне төрөп атат да, атасы беш. Эми илгери ошо туура эмес жазылып калганда ии деп эле айырмасы. Түшүнүктүү. Дагы сурооңуз барбы? Ошону биз каяка кайрылсак болот, потому что деген эмне үчүн мать героина болгондон кийин алыш керек болсо да тиешелүү акчасын. Байланышка чыкканыңыз үчүн чоң рахмат. Бул кишинин суроосу эми баягы түздөн түз бизге эмес, бирок биз да колубуздан келиши өзүбүздүн баягы билишибизче жооп берип көрөлүк. Бул боюнча фамилиясын өзгөртүү же болбосо атын өзгөртүү ошол туура эмес жазылып калгандардыкын азыр ГРС каттоо кызматы ошол ишти алып барат. Ал жакка ошол туулганды тууралуу балдардын күбөлүктөрүн алып барыш керек. Ал жактан эсе толук майнап чыкпаса, анда сот аркылуу бул өзгөртүү, бул фамилияларын толук өзгөртүү кылыш керек. Анан болгон топтолгон документтерди ар бир райондун акимчилигинде атайын комиссия иштейт, иш алып барат бул боюнча. Толук ошол топтолгон тизмеге ылайык документтерди ошол комиссияга тапшыргандан кийин анан комиссия бияка ошол материалды жөнөтүп, анан ошол кишиге ошол наамды ыйгаруу үчүн президентке указга даярдалат да. Түшүнүктүү. Бизге байланышка чыккан кийинки телегөрүүчүгө кезек берсек, саламатсызбы? Алло. Сизди угуп Мен талаштан чыгып атам да. Алло. угуп атабыз. Мен талаштан чыгып атам. Анан 95-жылы жерди өткөрүп койгондо. 95-жылы жерди өткөрүп койгондо. Налогун төлөй албай. Ошондон бери мен жери жок жүрүм, жер үлүшү жок. Анан пенсияга жаш келип калды, ушуну кандай кылып чыкса болот деп сурап элем да. Дагы сурооңуз болобу? Болду ушу менен. Байланышка чыкканыңыз үчүн чоң рахмат. Бул жогоруда Жанагы эле да баягы жогоруда айтылган эле, баягы эгер жери жок, башка стаж толуктаганга мүмкүнчүлүгү жок болсо, өздүк жары менен райондук социалдык фонд башкармалыгына кайрылып, ушул жакта райондун орточо эсеп айлыгынын 8% өлчөмүндөгү жана камсыздандыруу төлөгүн төлөп, стажын толуктап пенсия чыкса болот. Түшүнүктүү. Мисалы жер бөлүштүрүп жаткан маалда балдар да күбөлүккө жазылган, анан аларга канча жаштан баштап төлөнө башталат? Бул жерде бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын камсыздандыруу, мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун мыйзамына ылайык балдар 16 жашка чейинки балдар бошотулган.
Ошон үчүн бул балдарга 16 жаштан өйдө төлөп баштаганга милдеттүү жана укугу да бар да. А 16 жашка чейинки балдардыкы алардыкы бул мыйзамга ылайык бошотулгандыктан ал төлөмгө жатпайт. Түшүнүктүү. Биз кийинки телегөрүүчүбүзгө кезек берсек, саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Саламатсыз. Мен сүйлөйүн дедим эле. Сизди угуп жатабыз. Саламатсыңар. Саламатсыңар. Мен ушу 22 жыл мектепте мугалим болуп иштегем. Анан деген интернатта документтер өкүнүп кетип, анан кары чарба боюнча эле 2 жыл Байланыш үзүлүп калды, суроо түшүнүксүз болуп калды окшойт. Эми бул баягы суроосуна баягы кичине түшүнүк бар, бирок ошо эми мындай да, эгерде кандайдыр бир себептер менен эмгек китепчеси жоголуп же баягы өрткө байланыштуу өртөнүп кеткен учурлар болсо, мисалы алсак трудовой эмгек китепчеси жоголуп кеткен болсо, райондук архив кызматынын агенттигинен баягы тийиштүү болгон документтерин толуктап пенсия чыкса болот. А эгерде алда мүмкүнчүлүк болбосо, жана жалпы негизде жаш курага жеткенде, мисалы аялдар 58, эркектер 63 жаш курагына жеткенде, жанагы чогуу иштешкен өзүнүн кесиптештеринин көрсөтмөсүнүн негизинде баягы мисалы аялдарга 20 жыл талап кылынса, ошол баягы тийиштүү жылын көрсөтсө, мисалы мындай айтканда күбөлөрдүн көрсөтмөсүнүн негизинде стажын толуктап пенсия чыкса болот. Бул боюнча да өзүнчө бир баягы эрежеси бар. Аны ошол райондук социалдык фонд башкармаларына кайрылып, эрежесин тактап, бул ишти бирок райондук социалдык фонд башкармалыгынын адистери жүргүзөт да, ошол жака барып кайрылса болот. Түшүнүктүү. Да ушул мен да кошумчалап кетейин. Бул жерде бул эженин если айлыгы жок болуп, бирок стажы, иштеген стажы бар болсо, айлыгы жок болсо, азыр бизде жаңы мыйзам күчүнө кирди. Май айынан баштап бул ошол айлыктарын чогултуп киши айтып атат, ошо бир жерде иштеген, интернетте иштеген деп. Возможно, если бул кишинин эмгек китепчеси сакталып калган болсо, анда ошол эмгек китепчеси менен келсе, биз бул кишиге стажына карата азыр жаңы мыйзам күчүнө кирди. 15 жыл стаж болсо, 15 жылга чейинки стажы менен минималдык айлыктын 200%, 15 жылдан 20 жылга чейинки стаж болсо минималдык айлыктын 250%, анан 20 жылдан өйдө жогору болсо, ошол минимал айлыктын 300% кылып чектегенге укук берип атабыз да. Ошол себептен бул киши ошол өзү кайрылып, райондук социалдык фондко кайрылса, кайсы райондон болсо дагы ал кишилер да ошол жактан ошону түшүндүрүп беришет, чыкканга укугу болот да. Түшүнүктүү. Бул шартта кошумчалап кетейин. Бул шарттагы баягы кээ бир учурларда архив агенттигине барып баягы кезекке туруп же бир айлык акысын таба албай же толугу менен ала албай калган учурларда ушул баягы жаңы киргизилген эреже бул мындай айтканда пенсионерге көптөгөн жеңилдиктер берет да. Түшүнүктүү. Ал эми биз кийинки телегөрүүчүбүздү кабыл алсак, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Менин атым Азат. Сурайын деген суроом мындай. Биз азыр жер жүчтөрүн арендага берсек, камсыздандыруу төгүмдөрүн арендатор төлөйбү же арендага берген киши төлөйбү? Жооп берип коюңуз. Дагы сурооңуз болобу? Жок, рахмат. Байланышка чыкканыңыз үчүн чоң рахмат. Бул суроода жогоруда да айтып кеттик элек, эми дагы бир жолу айтып коелу. Бул жерде камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө мыйзамга ылайык арендатор өзүнүн ошол статьясына, 4-статьясына ошого ылайык арендатор төлөйт, арендага алган киши. Андан тышкары ошол жер үлүшүнө ээси, жердин ээси болуп туруп, жер үлүшүнүн ээси өзү төлөш керек да. Бул экөөнүн ортосундагы аренда менен түзгөн келишим, ал экөөнүн ортосундагы келишим болуп калат да. Кошумча бар? Жок. Бизге байланышка чыккан дагы бир телегөрүүчүбүз бар, кабыл алсак. Саламатсызбы? Алло. Сизди угуп атабыз. Саламатсыз? Саламатсызбы? Мен кызым 3 баласы менен үйдөн жолдошун сатып алып койгон. Анан пособие
Böyle Sasova'ya çıkanda pensiyalar gidip pensiyalar yuvalar mülkleri yoktu. Pensiyalar çıkarmayla Sasova'ya okudum. Hadis balasına minderle ustaladılar. O zaman kanki pensiyalar kısırsak böyle oldu. Түшүнүктүү. Дагы сурооңуз болобу? Байланышка чыкканыңыз үчүн чоң рахмат. Тилекке каршы бул аялдын балдарын мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу мыйзам нормаларын өткөрүш мүмкүнчүлүк жок. Себеп дегенде өзүнүн айтымы боюнча бул жолдошу кызынын жолдошу күйөө баласы, каза болгон күйөө баласынын стажы жок экен да. Демек пенсияга өткөрүш болбойт да. Мүмкүнчүлүк болбойт. Түшүнүктүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү акцент программасынын бүгүнкү чыгарылышы соңуна келип калган учуру. Сиздерге чоң рахмат. Биздин телекөрүүчүлөргө пайдалуу кеңештерди, пайдалуу маалыматтарды бергениңиздер үчүн. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эске сала кетсек, бизде бүгүн конокто Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасынын биринчи орун басары Медер Ирсалиев жана пенсияны борборлоштуруп чектөө жана кайра эсептөө башкармалыгынын башчысынын орун басары Азат Ашымбек уулу болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.